Жолдош генерал, негизги максатыңар лицензия киргизүү туурабы? Туура. Болгону ошол эле лицензия киргизүү. Калган бүт баары бла. Азыр патент менен иштеп атабы? Жок, бүгүнкү күндө добровольный патент менен иштеп атышат. Добровольный патент менен иштеп атат да. Эгер берсе. А вот как быть проблема электронный такси менен? Бүт дүйнөдө ошого өтүп атпайбы? Такси эмес, жарандар акча табам десе, ошол системага кирет, анан кетип баратканда попутный болгондо компания чакырып ала кетет аны. Ал иштеп берет ага. Эч кандай наличный расчет жок. Все безналичный идет. Тиги чакырган компания деле өзүнүн бүлүшүнө долесин алат, пайызына. И таксист алат. Ошону кантип күрөшөсүңөр, көчөдө кармайсыңарбы? Уруксаат берсеңиз, жол коопсуздук кызматынын орун басары жооп берип койсун. Мейли. Саламатсызбы? Жол коюмунун коопсуздугун камсыздоо кызматынын башчысынын орун басары подполковник милиция Жакыпов. Бул боюнча кечиресиз, именно ушул боюнча контрольный закуп деген бар. Биз мына бул шаардын ичиндеги жана область аралык жүргүнчү Кантип контрольный закуп? Выявляем, да, ошол менен текшерип. Илгерки ОБХСтин жол менен да адам барат, калп эле такси жалдайт, анан кийин кармалдың колго түштүң деп туурабы? Жок, бул именно Ошол контрольный закуп деп айтат, башка жол айтпайт. электронный вариант именно ошол боюнча эгерде мыйзамсыз такси менен алектенгендерди гана ушундай иштер менен текшеребиз. Балдар, силер кортежди өткөрө албай, жетише албай атасыңар. Көчөдөгү тыгынды жогото албайсыңар, силер жанагы закупка убактыңар жетпей калат да. Мен мындай ойлоп атам, бул жерде маселе сөзсүз бар, силер мыйзамды киргизсеңер мейли. Бирок лицензия албаганда кандай жоопкерчилик болот, кантип кармайсыңар, анда калыстык болбой калат. Экинчиден, бул мыйзам даярдаганда силер эки такси компаниядан сурапсыңар. Кабылан менен жанагы Жорго таксини. А берки Яндекстен сураган жоксуңарбы? Сурадык, ал боюнча дагы Алардын пикири кандай? булардыкы бүт баарыныкы бирдей. Булар эгерде Жок, силер сунуштаган мыйзамга пикири кандай? Макулбу алар лицензия алган? макул. Себеби дегенде бул Яндекс жеке эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте, болушу мамлекеттерде да. Түшүндүрүп бериңиз, мен бир аз мындай бул мыйзамда жазылбайт да. Лицензия алганда ким алат? Уюштурган компания алабы же такси алабы? Адам алабы? Уюштурган компания дагы алат, өзү ар бир айдоочу да алат да. Мисалы үчүн айдоочу өзүнүн машинасына өзүнө алат да лицензияны. А эгерде уюштурган компания 100 автомашина алса, Уюштурган ал бир эле лицензия алат да, туурабы? Уюштурган компания лицензиясы жок таксини кызматка чыгарбайт да. Жок, эгер ал сатып алса өзүнүн компаниясы 100 автомашина сатып алып, Анда ар бир машинасын алат. андай болбойт, ар бир машинабычы? Жок, то есть ошо 100 машина алса, ошонун баарына бир лицензия алат да. Бул средний сурооңорго да тиешеси жок азыр. Бул суроо ушундай. Биз бир айдан бери Яндекс таксинин жанагы водительдерден алган үлүшү аябай чоң деп 20%га чейин деген сөз чыкпадыбы? Анан кекенбе Яндекс компаниядан таракатуураак кылып, обыска кылып бир аракеттер жасалган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол пайыз дагы эле төмөндөгөн жок. Бул боюнча силерде, жолдош генерал, бир аракетиңер барбы? Мен мисалды айтып кетейин. Мен бир жерден бир жерге барсам, 420 сом төлөйт экен, 422. Ошонун 84 сомду уюштурган компания алат. Бул адилеттүү эмес да, туурабы? Эмгегине жараша үлүштү алыш керек да. А как чакырган үчүн 80 сом алса, ал барып тиги потребителдин мойнуна түшөт экен да. Мен силерге сунуштайт элем, карап койгула, ушу же азыр акыркы учурда мыйзам чегинде бирдеме кыла албасаңар деле чакырып сүйлөшүп төмөндөтүш керек. Себеби таксисттер выходы кошот да басына. 400 сомдон 80 сом алган, бул, по-моему, туура эмес го. Мен эстетип коем, ушу бир аракет кылып көргүлөчү, чакырып сүйлөшүп түшүрүш керек басына. Себеби барып айланып элдин мойнуна түшөт да. Бул Исхаков Суматович, өтүнүш, бул маселе боюнча ооба сиз жогорку кеңеште көтөрүлгөндөн кийин бул багыт боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө башкармалыктар иш алып барып жатат. Кечээки күнгө аткарылган эмес да. Кечээки күндө мен бир такси менен кетип баратканда сурадым. Аткарылган жок. Баягы эле 17-18% алып калып атат да. Азыр иш алып барылып жатат бул багытта. Абакиров Илдар Курманбекович кезеги менен. Рахмат, Мурат Жакшбекович.
Эми лицензирование 2009-га чейин болгон дегенсе, Адылбек Рахманович. Бизде коңшу өлкөлөрдө барбы лицензирование? Казакстан, Өзбекстан. Бүгүнкү күндө бизде ошол коңшу өлкөлөрдө, Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Россия Федерациясында алар колдонуп келет. Лицензия система бар аларда. Өткөн мен Казакстанга барганда байкабайм да көп, ал жерде ар бир машина эле токтоп алып кете берет да. Кандай деле бир эми байкаган жокпуз да, лицензия бар экен. Бул жерде мындай чоң суроодо кардар үчүн эмне өзгөрөт? Лицензия күчүнө киргенде мына таксиге отурган адамдар үчүн эмне өзгөрөт? Биринчиден, бул такси кызматын көргөзгөн жаран такси унан ээлерин, автоунан ээлерин баары биринчиден учетко алынат. Экинчиден коопсуздук маселеси болот. Коопсуздук маселеси. Үчүнчүдөн, бул бир эле автоунан ээси эмес, ошол эле кардарлар үчүн коопсуздук болот. Себеби бүгүнкү күндө мына бизде статистиканы карап көрсөңүздөр, ошол унага салып кетип, бир топ кылмыштар болуп жатат. Ошол эле зомбулук, сексуалдык жана башка тараптар боюнча. Ошол жагы да эске алынат бар. То есть машинанын сыртында бир өзгөчө бир белги болобу, такси лицензиясы бар такси деген. Ооба, ал боюнча эске алынат. Биз элге айтабыз, ошол лицензиясы бар таксиге отурсаңыз, коопсуздук мамлекет тараптан камсыздалат деп, Мисалы, Түштүк Корея, Жапонияга барсаңыз, аэропорттон чыксаңыз, таксинин баары ушунчалык таза, жанагындай сиденьяларын, отургучтарына аппак ушундай эме тагылган, керек болсо таксисттер жанагындай аппак перчатка кийген, фуражкачан, мындай турист катары түшсөң абдан жагымдуу да. Ошондой шарттар коюлабы, коюлбайбы бизде? Буюрсалар да эске алынат. Бул бир эле Корея эмес, ошол эле Кытай мамлекетинде дагы ошо өзүңүз айткандай ак перчатка кийип, өзүнүн униформалары бар. Андай шарттар буюрса да карайбыз. Азыр чоң көйгөйлөр аэропортко түшкөндө мен интернеттен кээ бирде окуп каласың. Мисалы жакында бир Россиядан бир аял келиптир, баласы оорулуу экен, ДЦП ушундай. Анан биринчи жолу Кыргызстанда келиптир, аэропорттон түшсө эле Бишкекке чейин 4000-5000 сом деп дароо эле айтып беришиптир да. Эми андай акча турбайт да. Анан аны бир журналист көрүп калып, ортодон киргишип, таксисттер менен мушташа кестип жастап, анча турбайт. Ал реалдуу түрдө бир 500 000 сом эле турат деп, акыры ошол аялды жеткирип коюптур. Кыскасы мындай бир жапайы мамиле бар да. Мындай туристтин деңгээлине карап, кээ бирде ар кандай таксисттер бар. Ошол жагынан кандайдыр бир регулировка болобу, болбойбу? Ооба, туура маселени белгилеп кеттиңиз. Эми аэропорт бул ар бир мамлекеттин жүзү болот. Бизге аэропортко келгенде действительно такси жагынан аябай оор бизге маселе бар. Анын баарын буюрса жөнгө салабыз. Биз аэропортко только лицензияланган бир шарт талаптарга жооп берген гана таксистерди киргизесиздер, Ооба, туура ошондой болот. Эми мындай сунуш бар да, сиз 3-чү окууга эмени алып келбейсизби? Жанагы лицензиялоо эрежелердин долбоорун. Биз алдын ала окуп алсак, мисалы, ошол эле Дастан Далабаевич айтты, оң рулдууларды сразу жоготпой 6 ай убакыт бергиле. Мен оюмча шаар ичинде оң рулдууларды калтырып эле коюш керек, шаар арасында уруксат бербеш керек да. Анткени ал авария көбүнчө шаар арасында да. Анан тазалык боюнча талаптарды коесуздарбы? Анан баасын 7,5 миң сом дедиңизби лицензия? 500 сом. 500 сом, 500 сом көп эмес, бирок негизи биз бир канча жыл мурун лицензия үчүн акча алынбаш керек дегенде принцип карманганбыз да, бир 10 жыл мурун. Анткени лицензия бул налог эмес. Лицензияда мамлекет акча таппаш керек. Биз мамлекет катары салыктан акча табабыз да. Мен ошондой сунушум бар да, урматтуу коллегалар. 3-чү окууга Ички иштер министрлиги ушу лицензиялоонун эрежелерин, долбоорун ала келсе, биз алдын ала окусак, анткени биз өткөндө биринчи окууда талкуулагандан кийин эми интернетте ар кандай ойлор болуп атат да. Мындай акыры бул баары бир кардардын чөнтөгүнө тиет. Эми такси азыр чындыгында кымбаттады азыр шаар ичинде. Пробка, бензин көп нерсе таасир этип, такси кымбат. Автовокзалдар сыртка чыгып кетти. Ал жерден көп такси келиш да кымбат болуп калды. Ошону кыскасы бул бир кымбатчылык алып келбеш керек да акыры кардар үчүнчү. Ошон үчүн бир долбоорун ала келсеңиз, бир алдын ала окусак, элибизди алдын ала билип алсын да, биз кандай эрежелер менен лицензия берген жатабыз. Сиз менен чогуу бул багытта жумуш алып баралы буюрса. Комитетке ала келиңиз, мындай долбоорду баарыбызга берип коюңуз, биз алдын ала окуп алалы. Анан ошол 3-чү окууну кабыл алганда мындай эмнеге биз добуш берип атканыбызды так билели деген эле ой да. Ошол. Рахмат. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Могу Яндекс 21% деп атпайбы? Эми бул мүмкүн силер чечпейсиздер. Бул
монополия каршы агенттиги бир изилдөө жүргүзүп, мүмкүн ошо 21%да түшүрүш керек деген ойдомун да. Анткени 100 сомдун 21 сомун алып алган, эми бул чоң акча да. Мүмкүн Яндекс bizde монополист. Монополист болсо монополияга каршы мамиле колдонуш керек ал жерде. Рахмат. Рахмат, Элдар Курманбекович. Кийинки сөз Бактыгүл Сүйүнүч сизде. Рахмат, Гүлшара Каноконовна. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Мен Элдар Курманбековичтин оюн кичине улантып кетейин дедим эле. Туура айтты. Ошо лицензияга жабынып алып, таксисттер эртеңки күнү кымбаттатып жүрбөйбү өзүнүн тейлөөсүн? Бактыгүл Сүйүнүч, эми лицензиясын баарын болжол менен ошо 500 сом деп атабыз. Ал ошо 1 жылга чоң деле таасирин бербеш керек. Аны жарандарыбыз ошо такси кызматы менен колдонгондор лицензия 500 сом экенин билбейт да. Ким көзөмөлдөйт ушу тарифтердин баарынчы? Счетчик мененби же баягындай токтотуп алып эле ушунча сомго алып барасыңбы, алып барбайсыңбы деген болобу кандай болот? Мен ушуну түшүнбөдүм. Кандай? Макул лицензияны киргизип атабыз, патентти киргизип атабыз. А счетчик деген болобу кандай болот ал? Ошону түшүнбөй атам. Тарифтерди ким посадка үчүн алат таксист турабы? Жүргөн үчүн алат, высадка үчүн да алат дегендейчи. Ал боюнча биздин бирке функционалдык милдеттерин тышкары болуп келет го, ал багытта жумуш. Билип атам, ошо ким бар ошого жооп бере турган? Министерство экономики жокпу? Жок, бүгүн чакырылган эмес бул маселе боюнча. Эмки баягы окууга ушулар чыгып койсоңуз, ушу негизинен биздин жарандарды азыр кызыктырып аткан ушул эле. Кымбаттап кетпейби? Таксидин тейлөөсү депчи. Лицензияга жабынып алып, алар билбейт 500 сомбу, 2000 сомбу, 10 000 сомбу. Турабы? Кеп ошондо болот да. Анан бардыгы мындай оборудование болобу ошолар барды, шашка, пашкасы лицензия алгандар кандай болот? Ооба, толук кандуу оборудование болот буюрса. Анан бул лицензия боюнча дагы Кудай буюрса мыйзам колдоп атап өтүп кетсе, ал боюнча жалпы маалымдоо каражаттарынын толук маалыматтарын да биз беребиз. Түшүнүктүү. Урматтуу Эмиль Назарбаевич, бая маселени көтөрбөй эле коюн, аны киргизесиңер да, туурабы? Албетте. Ошону бүтүргүлө, макулбу? Ал милдеттүү түрдө кириш керек. Рахмат. Айтпайм, секрет. Бактыгүл Сүйүнүч, экономика министрлиги чакырылган экен, бирок келбептир да. Эмне келген жок, Асан мырза? Азыр ошо менен токтотом. Азыр келип калышты. Сөз айтыңыз. Кечиресиз, Арсан мырза келгенде эле эч ким келбей калат. Эмне болду? Ай, дагы мына урушса анан жаман көрөсүңөр. Арсан мырза, тактаңыз, макулбу? Негизги маселелер кызыктырып аткан ушул, макулбу? Булар өзүнүн жумушун кылып атат. Биз элдин жумушун кылып атабыз дегендейчи, макулбу? Элдин талабын биз да айтып коюшубуз керек да. Рахмат. Асан мырза, ушу кийинки учурларда ушундай көрүнүштөр көбөйүп баратат. Чакырылгандар келбей коюп атат. Эгер мындай көрүнүш дагы кайталанып турган болсо, биз маселелерди күн тартибинен алып салабыз, карабайбыз. Эсиңизде болсун. Чараларды көрүңүздөр. Андан кийинки сөз Шабазов Бахрин Валиевичте. Рахмат Мурадил Женшбекович. У меня один вопрос. Адылбек Кашканбекович. Как будет организован контроль за соблюдением лицензионных требований? Вот смотрите, как сегодня зарегистрируется такси Яндекс. Онлайн зарегистрировался, все, неизвестно, что за водитель, какая машина. Контроль как будет это соблюдать? Уруксат болсо, бул боюнча ошо лицензия киргенден баштап онлайн регистрация болбойт да. Ар бир такси өзүн эгер мисалы фирмага регистрация кылгысы келген болсо, именно эң биринчи лицензиясын көргөзүп туруп андан кийин регистрация болунат. А как вы запретите, что онлайн регистрации не будет? Именно Яндексу. Ал боюнча талаптар болот, албетте. Ар бири менен договорлор түзүлөт. Лицензиясы жок фирмалар таксиге албайт кызматка. В целом нужно подумать, вот за последнее время часто вопрос поднимают касаемо Яндекса. Вот мы все ищем деньги, всегда их не хватает. Сегодня Яндекс по примерным подсчетам в месяц около 10 миллионов долларов зарабатывает.
Почему бы не рассмотреть этот момент, чтобы это государственная служба какая-то должна быть? Бул ошо Это, лицензия конечно, вопрос не к вам, но в целом, как бы, этот вопрос нужно поднимать уже, и такси должно быть муниципальное какое-то, как минимум, по крайней мере, по городу. 21%, если берут, ну, представляете, какие суммы вылетают у них? Ну, так, для информации. Спасибо большое.